Саламатсыңарбы балдар? Эми сүрөт сабагын баштайбыз. Анда эмесем, сүрөт дептерлерди, калем саптарды саздап, окуу куралдарыбызды саздайбыз. Бүгүнкү жаңы өтө турган темабыз менен таанышабыз. Сабактын темасы ракета менен самосвалдын сүрөтүн тартуу. Сабактын максаты ракета менен самосвалдын сүрөтүн тартууну үйрөнөсүңөр. Сүрөт тартуу менен майда моторикаңар өнүгөт. Жаратылышты сүйүүгө, анын баалуулуктарын абайлоо менен туура мамиле жасоого үйрөнөсүңөр. Анда эмесе балдар, сүрөт тартууга киришебиз. Көрүп турганыңар ракета. Ракетаны тартууда бизге жардамчы сызыктар жардамга келет. Демек, биринчи сүрөттөгү, анан экинчи сүрөттөгү, анан болсо үчүнчү сүрөттөгү жардамчы сызыктар менен биз ракетанын сүрөтүн тартып алабыз. Көрдүңөрбү балдар? Так ушундай кылып тартканыбыздан кийин төртүнчүдө демек аягына чыгарабыз боеп. Эми самосвалдын сүрөтүн тартканга киришебиз. Демек, мында дагы жардамчы сызыктар менен самосвалдын сүрөтүн тартып баштайбыз. Демек, биринчидеги, экинчидеги, анан үчүнчү, төртүнчү жана бешинчидеги жардамчы сызыктардын сызуу менен биз самосвалдын сүрөтүн тартып алабыз. Так ушундай төрт бурчтуктар жана төгөрөкчүлөрдүн жардамы менен самосвалдын сүрөтүн тартканга болот экен. Аягына чыгарып, балдар, биз тапшырманы алып алалы. Демек, мына силер көрүп тургандай ракета менен самосвалдын сүрөтүн татмакай кылып тартабыз. Боеп, сулуулап, анан жөнөтөсүңөр мага.